Жаш улгайган жашоонун ысык сугун көргөн апаларыбыз муну билет. Карындаштарым, сиздерге кайра эле күмүш сырга болсун, алтын сырга болсун. Жашоодо күйөөңүздү эч качан бирөөгө жамандап көрбөңүз. Жамандай көрбөңүз. Эң жакын эсептеген курбуңуз болсо дагы. Акыйкатта сиз күйөөңүздү бирөөгө жамандаш менен өзүңүздүн аброюңузду төгүп, айрандай төгүп аткан болосуз. Ал сизге эч качан жан ачып, күйөөңүздүн ордун толтуруп бере албайт. Күйөөнүн жамандыгын жашырып, жакшылыгын арттыруу бул биринчи мусулман, анан экинчи кыргыз аялынын, кыргыз аял затынын пейилине таандык болгон нерсе. Биздин энелерибиз кылым карыткан бою жак күйөөсүнүн жакшылыгын арттырып, жамандыгын жашырып, аркасында бекем чеп болуп келген. Сөз баккан кыргыз эли Куйручук Олия Чечен деген болгон, билесиздер. Кыргызстандын канча жылдыгын белгиленди 2 жыл мурда. Куйручук Олия Чечен аң улап аңга чыккан кезинде ал кишинин зайыбы энебиз о дүйнөгө сапарылган болот. Дүйнөдөн кайтыш болгон болот. Анан бул Куйручук Олия Чечендин келинчеги, жубайы, колуктусу, зайыбынын кайтыш болгонун кантип угузабыз деп эң сөзмөр, баягы жөө чечен эмес, акыл көсөм чечен адамды тандап туруп анан суук кабарды угузганы жөнөтөт. Издеп келип караса ушундай бир адырда, дөңсөөдө эс алып отурган экен, тамактанып, түштөнүп. Бараттан сөздүн иретин алыстан баштайт. Аке, бул досу кайтыш болгон кандай болот? Ушундай болот. Атасы кайтыш болгончу, дегендей болот. Тууганы кайтыш болгончу, ага иниси, ака өкөсү кайтыш болгон кандай болот? Баланча болот. Сөздүн акырында ак никелүү, ак жоолукчан жубайы, колуктусу кайтыш болсо кандай болот дегенде, санынча Куйручук Олия Чечен атабыз. Аттигиниң бир жалган дүйнө. Кудайдын астында кулдугубуз бар, пендечилигибиз бар. Келинчегимен ажыраган турбайымбы? Жубайыман ажыраган турбайымбы? Мейли жооп берип кетейин. Келинчеги ажыраган, келинчеги кайтыш болгон эркек капкалуу шаары кулаган менен тете болот дейт. Ошон үчүн биздин аркабызда бекем чеп болуп дайыма сиздер турасыздар. Ошон үчүн айтып атам, кылым карыткан көөнөрбөз карт тарыхыбызда кыргыздын кеңпейил аял заты, ыймандуу аял зат эч качан күйөөсүн бирөөгө жамандаган эмес. Күйөөңүздү бирөөгө жамандабаңыз. Балким могу китепке тиешелүү жери кыйынчылык болуп атабы? Жай намазды алыңыздагы. Күйөөңүз укпай атат, сизди сыйлабай атат, арактан тыйылбай атат, даватка чыкпай атат, балдарыңызга мээрин төкпөй атат. Адамдан эмнени тилейбиз? Адамдын колунан эмне келет? Жакшы адам болсо жакшы дуа кылат. Көрө албаган митаам адам болсо сизди бирөөлөргө шылдыңдап айтып чыгат, баланчы ушундай деп. Сиз жай намазды алыңыз эже. Жай намазды алыңыздагы, намаз окуй турган. 2 рекет намаз окуңуз, кажаат, муктаждык намаз. Анан ошол жерде көзүңүздөн салаалатып, жаш тагызып туруп, Кудайга жалбарыңыз. Эмне үчүн? Жаратуучу ар бир адамдардын жүрөгүнүн ээси болот. О телеге тегиз, кудурети чексиз, секетинге тейин жараткан Аллахым, ушул күйөөмдү туура жолго баштай көр деш керек да. Деп Кудай менен байланыш түшсөңүз, биринчиден сиз стресс, депресс, рак илдеттерине чалдыкпайсыз. Адам могул жерине көйгөйдү көкөйүнө тийип кармай берсе, бара-бара бул рак илдетине чалдыгат да. Кудайга тапшырган адам жеңилдейт. Биз пендебиз, алсызбыз, колубуздан эч нерсе келбейт. Кудайга дуа кылсаңыз, аял заты өтө бир көбөшөр бир дуа кылса таштабайт, Кудайым кабыл кылат. Бул биринчи Кудайга кайрылуунун пайдасы.